Калыс Анарбекович. Тажрыйбалуу эндоскопист, хирург, башкача айтканда эндовидеохирург. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биринчиден өзүңүз тууралуу бир кыскача айтып кетсеңиз. Тажрыйбаңыз канча жыл болду? Кайсыл жерде иштедиңиз? Кайсыл жерден тажрыйба топтодуңуз? Саламатсызбы? Менин атым Калыс Анарбекович. Медакадемияны бүткөн жылы 2016-жылы бүткөм. Ошол 2016-жылдан 2018-жылга чейин биринчи больницада ординатураны өткөм. Андан кийин эле аспирантурага тапшырылып, 4 жылдык заочный аспирантурада болуп, илимий жумушумду жактадым. Андан кийин биринчи больницанын ичинде эле иштеп жүрүп, чет өлкөлөргө чыгып аракет кылганбыз. Окуп, көрүп, жер көрүп дегендей, алардын технологияларын көрүп, алардын медициналарын мындай уровень эмнеге жеткендиктерин ошону көрүп, аракет кылып жүрөбүз. Ошол 2019-жылы Корея мамлекетке барып келгенбиз. Ал жакта университетский клиникаларда барып окудук, ал жактан 3,5-4 айга чейин ал жакта болдук. Именно лапароскопия боюнча. Андан кийин Австрия бардык, Москвада федеральный центрде көрдүк. Стамбулга, ал жакта дагы бир чоң университет клиникаларды көрдүк, үйрөнүп. Ажибадем клиникасында көрүп келдик, ал жакта жакшы достор бар, тааныштар. Алар аркылуу тааныштып, в общем, жаңы жер, жаңы эл менен көрүп, үйрөнүп келатабыз, аракеттенип. Вот акыркы поездкаларыбыздан быйыл Непалга бардык, именно РХПГ тематика боюнча. Дулихел деген шаарда немецкий гастрофонддун алдында клиника бар. Ошол жака барып көрүп келдик. Биздин кесиптештер менен чогуу окууга барып келгенбиз. Өзүңөр билгендей, өзүңөр көргөндөй, Калыс Анарбекович жөнөкөй катардагы хирург эмес, ошондой эле көп изденген, көп жерлерге барып, көп ыкмаларды Кыргызстанга алып келген хирургдардын бири экенин биз байкадык. Андан тышкары сиз илимий тараптан дагы эле улантып атасызбы? Азыр медицина илимдеринин кандидаты экенсиз, ошонун ары жагында профессор да болоюн деген оюңуз барбы? Буйруганы болот деп ишенем. Өз убакыты келгенде буйруса болот дегендей. Азырынча кичине пауза дегендей, азыр боюнча практически работа да, практически жумуш болуп атат. Эми башында айтып кеткендей, эндовидеохирургия деп атпайсызбы? Ошол эндовидеохирургия деген эмне? Негизи ушу биздин максатыбыз ушу оор, татаал медициналык процесстерди оңой тил менен элдерге жеткизүү да. Негизи биз эндовидеохирургия деп бири-бирибизди жакшы эле түшүнүп атабыз, бирок башка адамдар түшүнбөшү мүмкүн да. Бул эмне? Эндовидеохирургия деген. Эми хирургиянын түрү эле бул. Мурунку убакта көбүнчө операциялар ачык метод менен жасалган. Открытый хирургия деп. Ачык метод деген мындай кесип, ачып, көрүп, ошол өз көзү менен кол менен иштеп, мурун анткени аппаратура жок болчу, методикалар эми анча көбүнчө чоң татаал операциялар көбүнчөсү только ачык операция болчу. То есть чоң кесип, ал жактан манипуляцияларды кылып, азыркы учурда лапароскопия деген, то есть ичти кеспей, порт менен прокол кылып, то есть мурункудай чоң кесме жок. Камераны салып, ал жакта иштейбиз. Тешип эле, Да, тешип эле, то есть ичти кесилбей мурункудай жок. Потому что эми мурунку методикалар эми ар бир түрдүн, ар бир ыкманын өзүнүн плюстары дагы бар, минустары дагы бар. Эми азыркы учурда 99% бүт операциялар объемду карасак, ошол эле онкологический чоң операциялар алар дале лапароскопияга уже өттү. Эндовидеохирургия бул ошол эле хирургиянын түрү. Ачык хирургия мурунку убакта ал эмне болчу? То есть ичти чоң эле ачып
кол менен кармап иштеп инструменттер мурун анткени жаңы вот азыркыдай инструмент технологиялар жок болчу. Эми ал айла жоктон ошон үчүн операциялар жасаш керек. Ошон үчүн баары кол менен жетиш ал жакта иштеш керек. Кан тамырларды байлап, эми технология, бүт баары технология да. Мурун азыркы убакта 99% операциялар уже лапароскопияга өттү. Лапароскопия деген бул эмне? Эндовидеохирургия деген бул малоинвазивный деп коет. Ичти кеспей, ичти чоң ачпай, порттор менен тешик эми эл айткандай ичти тешип эле камераны салып иштейбиз. Мурунку учурда башында жаңы лапароскопия кирип келатканда эми айтып отушкан вот лапароскопия рисктер көп, ар кандай там проблемалар болушу мүмкүн деп. Азыркы учурда жок, андай нерсе жок. Технологиялар жылып келатат. Врачтар алар деле техникасын күчөтүп келатат. Лапароскопиянын жакшы жери кичинекей киндиктин үстүнөн тешик кылып, камераны киргизгенде ичинде жүргөндөй эле полный көрүп чыгасың. Салыштырсак, вот ачык операцияда кичинекей тешик даже вот ичти ачканда размер, ладно, даже 15 сантиметр рубец рана болса операционный, ал жакта поле зрения в любом случае ограниченный болот. То есть четтелет мындай. Лапароскопияда эмес. Лапароскопияда камераны салсаң 360 градусов деп коет, обзор. Ичинде жүргөндөй эле жүрөсүң. Ошон үчүн порттунда өзүнүн расположениялары болот. Кандай койсоң, любой жээкти любой жагына жетесиң. Брюшной полость болобу, то есть ич болобу, өпкө жак болобу, то есть уже даже торакальный хирургия, айтам 99% операциялар азыр лапароскопия болуп атат. Башында лапароскопия деген только плановая операция дегендер болчу. Азыркы учурда уже острый, то есть мындай приступ болгон учурларда, ошол убактарда деле колдонуп атат. Эң татаал раздел негизи хирургия боюнча бул онкология. Даже онкология азыр лапароскопко өттү. Лапароскопия нерсе абдан жакшы. Анткени бейтап операциядан кийин мурун операция болгон жери да кыйналчу, анан операционный рана көп кыйначы бейтапты. Анткени ич көп эле чоң кезилип эметсе, эртеси эле күнү кыймылдаганга, турганга оорутуп кыйначы, жакшы эле кыйначы бейтаптарды. Анан мурунку ачык операциялардан кийин бейтап, если режимди эгерде сактабаса, оор нерсе көтөрсө, ошол эле жерден грыжа чыгып калышы мүмкүн. Ал кайра эле операция болчу. Лапароскопияда андай нерсе жок. Эми бул заманбап жакшы методика. Негизи медицина ордунда турбайт. Дайыма алдыга жылып турат. Эң көп жакшы артыкчылыгы бул деген биринчиден көргөн жери экен. Хирург өзү менен лапароскопияга киргенде толук ичин бүт жагына кирип көрө алат экен. Ичинде жүргөндөй эле болот. Ичинде жүргөндөй эле болуп, каалаган жериңе жетип, каалаган жерин көрө алат. Биринчиден ушу диагностика жагы дагы эң сонун экен, оңой эле көрө алат. Экинчиден ушул операция болгон жеринен бейтап кыйналбайт. Жасалдыбы ошол кожасында, эттеринде эч кандай мындай катуу дефект болбойт. Ошондо өзү жакшы бат калыбына келет да, реабилитация бат болот. Анан кийинки бул заманбап өнүккөндүктөн ошол эле жерден кичинекей эле жыртык менен чоң жасап койгон мүмкүнчүлүк бар экен. Кээ бирлер мындай ойлошот да, негизи эгерде текшерилген эле нерселерди колдонолу, мурдагы жасап жүргөн эле операцияларга баралы деп, андай ойлорго кандай карайсыз? Андай бейтаптар көп эле келет. Алар айтат, мурун уккам, бул нерсе зыян экен, бул нерседен кийин мындай болот. Эми салыштырсак, вот диафрагмальный грыжа деген диагноз бар. Бул операцияда эки основной этапы бар. Ошо диафрагманын тешигин кичиреткенге, анан ашказандын клапанды кайра анатомияны восстановление кылганга. Бул эки эле момент
аны лапароскоп менен биз азыр 4 тешик менен жазып атабыз. Эртеси күнү бейтап ранадан кыйналбайт. Анткени ал расположение ошол кайсы жака жетиш үчүн ал боордун өйдөсүндө, вот диафрагманын алдында болот да, ал жака ачык операция менен жетиш үчүн эми жакшы эле ичти ачыш керек. Ал жака анткени жетиш кыйын. Ошон үчүн ошол хотя бы бир эле операцияны салыштырсак, эртеси күнү бейтап кандай өзүн сезет лапароскопиядан кийин, анан ачык операциядан кийин баары эле көрүнүштүү болот да. Анткени 4 эле тешик же килтейген операционный рана. Албетте биз тандай келгенде азыраак оорутканын, батыраак калыбына келгенин тандайбыз, бирок элдин оюну өзгөртө албайт экенбиз. Эл өзүнүн ой пикири бар экен, ошондуктан биз да ага түшүндүрө кетели. Лапароскопия бул эң заманбап, эң жакшы ыкмалардын бири. Ошондуктан эгерде сиздин алдыңызда эки ыкма бар болсо, ачык түрү менен жасайм же болбосо лапароскопия менен жасайм десең, көп учурда өнүккөн өлкөлөрдө 99% Кадыс Анарбекович айткандай 99% операциялардын, полостной операциялардын баардыгы лапароскопия менен жасашат экен. Анан биздин Кыргызстанда ошол лапароскопия өнүккөнү жакшы болуп атабы же дагы эле иштей турган жерлер барбы? Эми буюрса жакшы эле болуп атат. Азыр мурунку учур менен салыштырсак, көп операциялар түрлөрү уже жасап келатышат. Эми биз билген деле дос балдарыбыз, кесиптештерибиз чет өлкөгө чыгып келип атышат, окуп келип, эми аракет кылып атат да. Жакшы, бул жагынан жакшы болуп атат буюрса. Анан айта кетсек дагы вот 3D стойка деп коет, андай нерселер да пайда болуп атат. Эми бул абдан жакшы тенденция дейм да. Түшүнүктүү. Эгерде бул финансы маселесин ала турган болсок, салыштырмалуу ачык түрдө жасалган операция менен лапароскоп менен жасалган операциянын баасы канчалык айырмаланып турат? Эми операция, лапароскопический операция эми ал кымбатыраак болот. Анткени ал жакта расходниктер, кайра эле ошол эле инструменттер, алар баары кымбат. Бирок мындай салыштырсак, экономический жагынан мындай период восстановления деп коет. Лапароскопиядан кийин именно финансовый расход на восстановление бейтаптыкы азыраак кетет. Ошон үчүн бул жагы в общем мындай баланс болот да. Негизи бизде дагы ушундай бейтаптар келгенде акчасын санашат. Канча акча коротом, канча убакыттан кийин кайра калыбына келем депчи. Ошондуктан эгерде сиз лапароскопияны тандай турган болсоңуз, анда сиз келечекти да ойлошуңуз керек, Анан бир гана операция менен расходдор бүтпөйт. Андан кийин дагы реабилитацияга дагы расход кетет. Ошондуктан аны дагы эске алсаңыз, ошондо лапароскопия бул утуп атат,